Машиналар қойып алып, жебетті өте албайсың, же бұл жаққа өте албайсың. Так, саламатсыңар урматтуу көршілерім. Көптен бері шықпай қалдым эле. Мен не айтқым келіп отат азыр. Bir нәрсе көрсөтөйүн. Бул жаман иш эмес, гыйбат кылыш эмес, ушакташ эмес. Себеби бул баардыгыбыздын ден соолугубузга караштуу нерсе. Мына мисалы, азыр могу Каныкей жактан Береке базарга кетсек, могу жерде нан базар башталат да. Могу нандарды карагыла. Могу жерден 1000 деген адам, 100 деген машина өтөт бир күндө. Какырат, чүчкүрөт, чаң көтөрүлөт, жамгыр жайт, шамал болот. Короче, бул нандарыбыз ачык турат, карагыла. Макул бул сабыз, эт, күрүч болсо, onu жууп жейбиз да, жууп жейбиз. Нанды жуубайсыңар деп турабы. Ошон үчүн ушундай чырайлуу нандарды апарып, автостоконуңарга коесуңар. Акин келген сүйүктүү конокторуңар жейт буну. Же көтөрүп барасыңар бир жерге, же даже ооруканада жаткан адамдарга көтөрүп барасыңар. Ушул чаң мүмкүн бирөө өтүп кетип атып чүчкүрсө, шилекейлери бул нанга тиет. Мына моторлор, мына газовать кылганда моторлордон түтүн чыгат. Ошолор нанга түшөт. Мына эми мен не дегеним келип атат. Урматтуу Жалал Абад шаарынын мэриясынын ушу базарларды көзөмөлдөгөн мекемеге айткым келет. Ушул жерди бир жөнгө салып койсоңор. Мүмкүн үстүгө бир кандайдыр клеенка жабабы, мүмкүн кандайдыр бир шкафчик, мындай ошто көргөн элем да, мындай шкафка окшоп айнектер менен жаап коет экен, ичинде нан тура берет экен. Ошондой жасатып коесуңарбы? Ондай кылбасаңар, мындай көрүнүш өтө жаман да. Мына карагыла. Мына чаң чыгып атат. Биз көзгө көрүнбөгөн вирустар, бактериялар бар жок. Могу жерде машина турат, иштеп газовать кылып, ушул бар жок ушул. Мисалы үчүн алма, алмурут, апельсин алсаңар, жуйсуңар аны, нанды жуубайсыңар да. Көбүрөөк сүйлөп койдум окшойт. Көңүл бурганыңарга рахмат. Мына көрүп атасыңар.